Kur'andın түшүүсүнүн тарыхы. Kur'an Allah'tan söz. Ошондуктан эзелтен Лавхул Махфузда бар эле. Кийин Лавхул Махфуздан анын түшүүсү эки жолу болду. Биринчи жолу толугу менен дүнүйө асмандын Байтул Мамуруна, Кабанын дал үстүндөгү периштелердин ибадат кылуучу жайына Кадыр түндө түшкөн. Кийин экинчи жолу азаздан зарылчылыкка жараша Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүп турду. 23 жылда толук түшүп бүттү. Kur'an-ı Kerim Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din жүрөгүнө mezgil менен түшкөнүнө алымдардын bir бүтүмдөгү келишими бар. Kur'andын түшүүсү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem 40 жашка толгондо Кадыр түндө башталган. Бирок Рамазандын кайсы түнү түшкөнү жөнүндө бир да кесе айтылган сөз жок. Кээ риваяттарда 17-чи, кээ 19-чу, кээ 27-чи түнү деп келет. Маалымат булагы Ибн Жарир. Эң биринчи түшкөн аят кандай болгон? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга Кур'ан-ы Каримдин түшкөн эң биринчи аяты Алак сүрөсүнүн алгачкы аяттары. Сахих Бухариде Айша радиаллаху анха мунун окуясын мындайча баян кылат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга вахийдин түшүүсүнүн башаты чын түштөрдөн болгон. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда жалгыз ибадат кылууга кызыгуу пайда болду. Жана ошол учурда Хира үңкүрүндө бир канча түндөрдү өткөрөт эле. Жана ибадат менен алек болот эле. Ошентип бир күнү ал ошол үңкүргө Аллах тарабынан бир периште келди. Жана анын эң биринчи айтканы оку деген сөз болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: "Мен окуган эмесмин." Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү бул окуяны мындайча баян кылды. Менин бул жообумдан соң периште мени кармады, кысты. Мен өтө катуу алсырадым. Кийин ал мени кое берди. Жана дагы оку деп айтты. Мен окуй албайм деп жооп бердим. Периште мени кармап кайрадан кысты. Мен өтө катуу алсырап калдым. Кийин ал мени кое берип үчүнчү жолу оку деп Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аятын окуду. Оку, жараткан Роббиңдин аты менен. Ал инсанды уюган кандан жаратты. Оку, жана сенин Роббиң баарынан берешен. Андан кийин 3 жылга чейин вахийдин түшүүсү токтоп калды. Ошол мезгил фитрати вахий деп аталат. Соң 3 жылдан кийин ошол эле периште Хира үңкүрүнө келди жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көрүндү жана ал Муддассир сүрөсүнүн башталгыч аяттарын угузду. Вахийдин түшүүсү андан кийин уланды. Меккелик жана Мединалык аяттар кандай болгон? Меккелик аят деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижратты максат кылып Мединага жетерден мурда түшкөн аяттар. Ал эми Мединалык аят деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жеткенден кийин түшкөн аяттар. Кийин кээ бир сүрөлөр толугу менен Меккелик же толугу менен Мединалык болот. Мисалы Муддассир сүрөсү толугу менен Меккелик. Ал эми Ал-Имран сүрөсү толугу менен Мадиналык. Бирок кээ бир учурда сүрө Меккелик, ал эми анын кээ бир аяттары Мадиналык болот. Жана кээде мунун тескерисинче сүрө Мединалык болуп, ага Меккелик аяттар аралашып кеткен болот. Жыйынтыгында сүрөлөрдүн Меккелик же Мединалык болуусунда андагы аяттардын көпчүлүгү этибарга алынат. Меккелик жана Мединалык аяттардын өзгөчөлүктөрү кандай? Тафсир аалымдары Меккелик жана Мединалык аяттарды изилдеп, алардын кээ бир өзгөчөлүктөрүн баян кылышкан. Мисалы биринчиси, кайсы сүрөдө «Калла, эч качан мындай болбойт» деген сөз келсе, ал Меккелик. Бул сөз 15 сүрөдө 33 жолу иштетилген. Экинчиси, кайсы сүрөдө сажда аяттар келсе, Ханафи мазхабына ылайык, ал Меккелик. Үчүнчүсү, Бакара сүрөсүнөн башка кайсы сүрөдө Адам алейхиссалам жана Иблистин окуясы айтылса, ал Меккелик. Төртүнчүсү, кайсы сүрөдө согушка уруксат берүү жана анын өкүмдөрү айтылса, ал Мадиналык. Бешинчиси, кайсы аятта мунафыктар жөнүндө айтылса, ал Мединалык. Жана Меккелик сүрөлөрдө көбүнчө «Эй адамдар», ал эми Мадиналык сүрөлөрдө көбүнчө «Эй ыйман келтиргендер» деп айтылат. Жана Меккелик аяттар жана сүрөлөр кичине жана кыска болот. Мадиналык аяттар узун болот. Жана Меккелик сүрөлөрдө көбүнчө тавхид, Аллахтын жалгыздыгы, рисалат, пайгамбарчылык жана акырет, хашр, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды сабырдуулукка, көңүлүн көтөрүүгө чакырат жана мурдагы үммөттөрдүн окуялары айтылат. Мадиналыкта болсо, үй бүлө, тиричилик, адаларан боюнча шариаттын өкүмдөрү айтылат. Меккелик сүрөдө көбүнчө бутпарастар менен каршылык, ал эми Мадиналык сүрөлөрдө китеп ээлери жана мунафыктар жөнүндө айтылат. Куранды сактоонун тарыхы кандай болгон? Кур'ан-ы Карим дароо бир жолу эле толук түшүп калган эмес.
түрдүү зарылчылык жана абалдарга жараша аят түрүндө түшүрүлүп турган. Ошол себептен пайгамбарчылык заманда башынан эле китеп түрүндө жазып сактап калуу мүмкүн болгон эмес. Андыктан исламдын башында Кур'ани Каримди эске тутуу түрүндө сактап калууга эң чоң көңүл бурулган. Алгач качан вахий түшкөндө жакшылап эске тутуп калуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын сөздөрүн ошол замат кайталайт эле. Ушул нерсеге Кыямат сүрөсүнүн аяттарында Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Куранды эске тутуу үчүн вахий түшүп жаткан учурда анын сөздөрүн кайталоонун зарылчылыгы жок деген жолдомо берди. Жана ошондой эле Аллах Таала өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир жолу вахий түшкөндөн кийин аны эч качан эснен чыгарбай тургандай эске тутууну пайда кылды. Жыйынтыгында бир жагынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Курандын аяты түшөт эле жана ошол замат ал эсинде калып кете берет эле. Ошентип Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү көкүрөгүнө Кур'ани Карим бекем кымындай дагы алымча кошумчасыз катаа кетпестен сакталды. Кийин мындан тышкары этияттык үчүн ар жылы Рамазан айында Жабраил алейхиссаламга Куранды угузат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтар жылы Жабраил алейхиссаламга 2 жолу угузду. Маалымат Сахих Бухариден. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга Кур'ани Каримдин маанилеринин таалимин эле бербестен, аларга анын сөздөрүн дагы жаттатат эле. Сахабалар өздөрү жаттоого кызыгып, бири-биринен өтүүгө аракет кылышат эле. Кээ бир аялдар өздөрүнүн күйөөлөрүнөн Кур'ани Каримдин таалимин берүүсүнөн башка эч кандай калың талап кылышпайт эле. Жүздөгөн сахабалар өздөрүн бардык кайгы кыжаалатчылыктан бошотуп, жашоолорун ушул иш үчүн гана арнап койгон эле. Куранды жаттап элетин болбостон түндө намазга турушуп кайталашчу. Убада ибн Самит радиаллаху анху айтат: качан кайсы бир адам хижрат кылып Меккеден Мединага келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны Куран үйрөнсүн деп, биз ансарлардын бирөөсүнө тапшырат эле. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде Куранды үйрөнүү жана үйрөтүүчүнүн үндөрү ушунчалык ызы чуу болуп кеткендиктен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга үнүңөрдү акырындаткыла деп бекем айтууга туура келчү. Ошентип бир аз убакыттын ичинде сахабалардын бир чоң жамааты Куранды жат билип калышты. Бул туурасында Хулафай Рошидинден башка Талха, Саад, Ибн Масуд, Хузайфа, Абу Хурайра, Салим, Муавия, Айша, Хафса, Умму Салама жана башкалардын аттары өзгөчө атоого ылайыктуу. Кыскасы исламдын башында көбүрөөк күч Куранды жаттоого жумшалчу. Ал заманда жазганды билген адамдардын саны өтө аз болгон. Аллах Таала араб элине ушундай эске тутууну берген экен, алардын жөнөкөй эле кишиси миңдеген ырларды жатка билет эле. Ал эми айылдыктары өздөрүнүн санжырасы эле эмес, миңген аттарынын укум тукумунан бери билишчү. Мына ушул себептен Кур'ани Каримди бекем жатташкан. Вахийди жазуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды жаттатуудан башка аны жаздырууга дагы өзгөчө көңүл бурган. Зайд ибн Сабит радиаллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын вахийин жазат элем. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий түшкөндө, ага катуу ысыктык келип, денесинен терлери берметтей тамчылап турчу. Кийин качан вахий түшүп бүткөндө, малдын далы сөөктөрүн же башка бир нерсе алып келет элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага жаздырчу эле. Кийин качан жазып бүткөнүмдө Куранды жазуунун жүгүнөн бутум сынып кете тургандай сезилчү. Кандай болгондо да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуу дечү. Мен окуп угузчумун. Эгер анда бир аз калып кеткен жерлери болсо, аны оңдоп койчу. Кийин мен аны адамдардын алдына алып чыкчумун, деп жазылат Мажмауз Заваидде. Зайд ибн Сабиттен башка Хулафай Рошидин, Убай ибн Каб, Зубайр ибн Авам жана башка көптөгөн сахабалар вахийди жазуунун эмгегин кылышат эле. Усман радиаллаху анху айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын амалы мындайча болгон. Кур'ани Каримдин кайсы бир бөлүгү түшкөндө, ал вахий жазуучуну чакырып мындай жолдомо берчү: муну баланча сүрөнүн баланча аятына чейин жазгын деп. Маалыматтын булагы Фаткул Бари. Ал убакта арабтарда кагаз аз болгондуктан Курандын аяттары көбүнчө таштарга, терилерге, курманын бутактарына, бамбуктардын сыныктарына, дарактардын жалбырактарына, жаныбарлардын сөөктөрүнө жазылат эле. Албетте эгер кагаздын бир бөлүкчөсү табылса, ал дагы иштетилчү. Ошентип пайгамбарчылыктын заманында Кур'ани Каримдин бир нускасы жазылган. Бирок китептин таризинде тартиптелген эмес. Ар кандай көрүнүштө болчу. Ошон менен бирге кээ бир сахабалар эске сактап калуу үчүн Кур'ан аяттарын өз алдынча жазып алышкан болчу. Бул көрүнүш исламдын алгачкы заманынан бери уланып келген. Умар радиаллаху анху исламга кирердин алдында өзүнүн карындашы жана күйөө баласынын колдорунан жазылган нусканы көргөн.
Малыматтын булагы Сират ибн Хишам. Абу Бакырдын заманында Куран кандай топтолгон? Кээ-бир сахабалардын алдында жазылган сүрө, кээ-бирлеринде жазылган аяттар, ал эми кээ-бирлеринде аят тафсири менен жазылганы бар эле. Абу Бакыр радиаллаху анху өзүнүн халифалык заманында Курандын тарап кеткен бөлүктөрүн топтоону зарыл деп эсептеди. Заид ибн Сабит радиаллаху анху баян кылат. Ямама согушунан кийин Абу Бакыр радиаллаху анху бир күнү мени чакыртты. Мен ага келдим. Ал жерде Умар радиаллаху анху да бар экен. Абу Бакыр радиаллаху анху мага мындай деди. Умар азыр келип мага бул сөздү айтты. Ямама согушунда Куранды жаттоочулардын бир чоң жамааты шейит болду. Эгерде Куранды жаттоочулардын жамааты ар кандай жагдайларда ушинтип шейит боло берсе, Курандын бир чоң бөлүгү жоголуп кетпесин деп мен коркомун. Ошондуктан менин оюмча, сиз өзүңүздүн өкүмүңүз менен Куран-ы Каримди топтоонун ишин баштатыңыз, деди. Мен Умарга айттым. Пайгамбар кылбаган ишти кантип кылабыз? Умар радиаллаху анху жооп берди. Аллахка ант болсун. Бул өтө жакшы иш, деди. Андан кийин Умар радиаллаху анху мага кайра-кайра айта берди. Акыры менин жүрөгүм буга муюду. Эми менин оюмда Умардын оюндай болду, дейт. Андан кийин Абу Бакыр радиаллаху анху мага айтты. Сен жаш, акыл эстүү адамсың. Сен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын алдында вахийди жазып жүргөнүңдө да биздин эч кандай күмөнүбүз жок эле. Ошондуктан сен Куран-ы Каримдин аяттарын издеп таап, аларды топтогун, деди. Заид ибн Сабит радиаллаху анху айтат. Аллахка касам, эгер бул хазраттар мага тоону ордунан кесип көчүрүүгө өкүм бергенде да Куранды топтоонун иши оор болгондой оор болбойт эле. Мен аларга айттым. Силер кандайча Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кылбаган ишти кыласыңар? Абу Бакыр Сиддык радиаллаху анху Аллахка касам, бул өтө жакшы иш, деди. Андан кийин Абу Бакыр Сиддык радиаллаху анху мага кайра-кайра айта берди. Акыры менин жүрөгүм дагы буга муюду. Ошентип мен Курандын аяттарын издөөнү баштадым. Жана курмалардын бутактарынан, таштардан, адамдардын жүрөктөрүнөн Куранды топтодум. Маалыматтын булагы Сахих Бухари. Куранды топтоодогу Заид ибн Сабит радиаллаху анхунун ыкмасы кандай болгон? Бул жерде Куранды топтоодогу Заид ибн Сабит радиаллаху анхунун ыкмасын жакшылап түшүнүп алуу зарыл. Жогоруда айтылгандай, ал өзү Куранды жатка билчү. Ошондуктан ал өзүнүн эс тутуму боюнча деле толук Куранды жаза алмак. Андан тышкары ошол убакта жүздөгөн Куранды жаттагандар да бар эле. Аларды бир жамаат кылып түзүп дагы Куранды жаза алмак. Жана ошондой эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын заманында жазылган Курандын нускасынан көчүрүп жазса деле болмок. Бирок ал этиятчылыкты көздөп ушул жолдордун бирөөсү менен гана чектелип калган жок. Ал баардык болгон ыкмаларды бир убакта колдонуп, Курандын аятын, ошол аяттын чындыгын, тууралыгына шек күмөн жок экендигин баардыгы бекемденмейинче жана ошол аятка анын акыйкаттыгына оозекиде жазуу түрүндө да күбөлүк беришмейинче Куранды топтоп жаткан баракчаларына киргизген жок. Мындан башка пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куран-ы Каримдин аяттарын өзүнүн көзөмөлүндө жаздырткан эле, жана алар ар кандай сахабаларда сакталып турган. Заид радиаллаху анху ошолорду бир жерге топтоду, жана кимде жазылган Куран аяттары бар болсо, ал Заидтин алдына алып келинсин деп жалпы жарыяда кылынды. Жана качан ким Куран-ы Каримдин жазылган аяттарын алып келсе, анда төмөндөгү 4 жол менен аны тастыктайт эле. Биринчиси эң биринчи өзүнүн жаттаган Куран менен тастыктоочу. Экинчиси Умар радиаллаху анху да Куранды жат билген хафиздерден болчу. Кээ бир риваяттарда маалым болгондой, Абу Бакыр радиаллаху анху бул ишти Заид радиаллаху анху менен бирге ага дагы жүктөгөн эле. Кимдир бирөө аят алып келсе, аны эки чогуу кабыл кылышчу. Үчүнчүсү, жазылган аятка эки ишеничтүү адам, бул Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын алдында жазылган деп күбөлүк бермейинче, ал аят кабыл кылынбайт эле. Төртүнчүсү, андан соң жазылган аяттарды түрдүү сахабалардан чогулткан аяттардын жыйнагы менен салыштырышат эле. Маалыматтын булагы Аль-Бурхан фи улумил Куран. Курандын Усман радиаллаху анхунун замандагы топтолуусу кандай болгон? Усман радиаллаху анху халифа болгон кезде ислам араб жергесинен чыгып Ирак, Рум, Иран мамлекеттерине жеткен эле. Ар бир жаңы жердин адамдары качан мусулман болушканда, аларга исламдын дөөлөтүн жеткирип, дин эмгегин кылып жатышкан мусулмандардан же соодагер мусулмандардан динди үйрөнүшөт эле. Ар кандай сахабалар Куран-ы Каримди пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ар кандай кыраатка ылайык үйрөнгөн эле. Жана Аллах Тааланын тарабынан Куран-ы Каримди бардык кыраатка ылайык окууга уруксат бар эле. Ошондуктан ар бир сахаба өзүнүн шакирттерин, өздөрү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан үйрөнгөн кыраатын үйрөтчү. Ошентип кырааттардын ар түрдүү болушу Ирак мамлекеттерге чейин жетти.
Адамдар Кур'ан-ы Каримдин түрдүү кырааттарынын акыйкатын жана алардын Аллахтан түшкөндүгүн түшүнүп турган учурда түрдүү кырааттар жөнүндө жаңжал пайда болгон жок. Бирок качан бул ыракы мамлекеттерге жеткенде адамдар кээ бири өзүнүн кыраатын туура, башканыкы туура эмес деп айтып жаңжалдаша башташты. Мында бир коркунуч, адамдардын мутаватир кырааттары туура эмес деп күнөөгө батып калуу ыктымалы бар. Экинчиси, Заид радияллаху анхунун жазган нускасынан башка ааламда бүткүл үммөткө далил боло турган мындай нуска жок болчу. Башка нускалары жеке адамдарда эле. Мурда бардык кыраттарды топтоого көңүл бурулган эмес. Ошондуктан келишпестиктерди жөө турган, бүткүл ааламга тарай турган Курандын бир нускасын иштеп чыгуу зарылчылыгы туулду. Анда этибарга алган кырааттардын топтолуусу жана аларды көрүп кайсы кыраат туура жана кайсылары туура эмес экендигинин чечимин чыгара ала тургандай болуусу керек эле. Усман радияллаху анху өзүнүн халифалык заманында ушул улуу ишти аткарды. Ушул максат үчүн Усман радияллаху анху Хафса радияллаху анхуга кабар жөнөттү. Сиздин алдыңыздагы Абу Бакыр радияллаху анху даярдаткан баракчаларын бизге жөнөтүңүз. Биз аларды көчүрүп кайра кайтарып беребиз деп. Хафса Усман радияллаху анхуга баракчаларды жөнөттү. Усман радияллаху анху 4 сахабадан турган бир жамаат түздү. Алар Зайд ибн Сабит, Абдулла ибн Зубайр, Саид ибн Аас жана Абдуррахман ибн Харис радияллаху анхулар эле. Булардын ичинен Зайд гана ансари, калгандары Курайшилер эле. Ошондуктан Усман радияллаху аларга айткан: "Качан силер менен Зайдтын ортоңуздарда Курандын кайсы бир бөлүгүндө талаш болсо, тагыраак айтканда кайсы сөздү кандай кылып жазабыз деп талашсаңар, анда Курайштын тилине ылайык жазгыла. Себеби Кур'ан-ы Карим ошол тилде түшкөн." Кийин ушунун негизинде Усман радияллаху анху Курандын 5 нускасын даярдатты. Ал эми Аби Хатим Саджистанийдин айтуусунда 7 нуска даяр болгон. Бирөөсү Меккеге, бири Шамга, бири Йеменге, бири Бахрайнга, бири Басрага, бири Куфага жөнөтүлгөн жана бири Мединада сакталган. Маалыматтын булагы Фаткул Бари. Автор Максатбек Ажы Токтомошев.